Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги аз камсыздуулук боюнча үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алууга кимдер укуктуу экенин маалымдайт. Ведомствонун маалыматына ылайык, жөлөк пул бир балага 1200 сом өлчөмүндө төмөнкү критерийлерге жооп берген аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн, анын ичинде эмгек мигранттарынын 16 жашка чейинки балдарына дайындалат. Дайындоодо үй бүлөнүн жалпы кирешеси эске алынат. Ал үй бүлөнүн ар бир мүчөсүнө айына 1000 сомдон ашпоого тийиш. Эмгекке жарамдуу курактагы үй бүлөнүн бардык мүчөлөрү иштеши керек же эмгекке жарамсыздыгын, убактылуу эмгек жарамсыздыгын далилдеши керек. Эгерде үй бүлөнүн эмгекке жарамдуу бир же бир нече мүчөсү бош эмес болсо, анда үй бүлөгө көмөктеп кайрылуудан мурда алар жумушсуз катары каттоого турушу зарыл деп айтылат маалыматта. Жөлөк пул иш менен камсыз кылуунун мамлекеттик кызмат органдарында белгиленген тартипте иштебеген жана катталбаган жарандарга дайындалбайт. Мында арыз берүүчүнүн өзүнүн жумушсуз статусун кагаз жүзүндө тастыктоо талап кылынбайт. Анткени маалыматтар эмгек рыногунун маалыматтык системасына киргизилет. Алар автономдуу режимде социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык системасына жеткирилет. Эгерде жаран ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга 2 айдын ичинде келбесе, ал расмий жумушсуздун жана жумуш издегендин эсебинен чыгарылат.